Мен конституциялык реформа боюнча суроо берейин дегем. Бул конституциялык реформанын айланасында суроолор көп. Сиздин оюңузду бир мандаттуу шайлоо боюнча гана беребиз. Ошол эле учурда азыр айрым маалыматтарга караганда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, бийлик бир колго топтолот. Бул диктатурага алып келбейби? Андан сырткары азыркы норма, конституциянын азыркы редакциясы боюнча президент бир эле мөөнөткө шайланат. Бул нормага дагы өзгөртүү киргизилеби же бир эле мөөнөткө президент болууга макулсузбу? Андан сырткары конституциянын редакциясы Венециялык комиссия тарабынан дагы жактырылганы туура. Эгерде ошондой эл аралык коомчулук тараптан жактырылбай калса, биз эл аралык коомчулуктун нараазычылыгына дуушар болбойбузбу? Рахмат сурооңузга. Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Мисалы, көз карандысыз эксперттер кирип сунуштарыңарды да берсеңер болот. Биз мунун баардыгына өкмөт жана аппарат баардык шарттар түзүп берет. Ал эми бир мандаттуу боюнча болсо, бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Бирок биз баардык жактын, баардык саясий күчтөрдүн жана баардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Анткени бир мандаттуу эле эмес, менин билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорду жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен. Аны эми коомчулук өзүңүздөр көрөсүздөр, түз эфирден берилип турат. Мен ошону өзүм айтып атам, менин сунушум бул. Бир дагы статьясын же болбосо жанакындай сунуштарды мындай элден жашырбай түз эфирден көргөзүп тургула деген сунушту айтып атам. Кудай буйрса муну убагында камсыз кылабыз. Анан эми диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даана айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-чү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол жалаң адилеттүү жашаганды каалаган эл кыргыз эли. Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин. Өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр. Анан кийин мен деле өзүм мен болом бертең же башка болобу, аны диктатура орнотоюн деген мен эгер Кудай буйруп болуп калсам, андай ниетим жок. Бизди билесиздер, мына 2 жолку революцияда диктатура орнотууга аракет кылгандар дагы болгон. Ошол эле мезгилде бийлик колуна тийгенден кийин саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон. Баягы буйрутма өлтүрүүлөр болгон. Анан жана журналисттерди дагы бычактап кеткен учурлар болгон. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым. Саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым. Муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин. Ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Мына бүгүн мындан ары да ошондой талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт. Второй микрофон Айдан Абдубаитова, Кактус Медиа. Даярдансын, биринчи микрофон де-факто Аман Турмусагулов. Здравствуйте, Садыр Нургоджоевич. Российский иностранный бизнес жалуется на то, что из-за преследования госорганов и налогов им очень тяжело вести бизнес в Кыргызстане. Вот в частности, Билайн недавно говорил, что у них есть трудности с ведением бизнеса в Кыргызстане. Вы как вот человек, который сейчас находится у руля страны, какие планы у вас по тому, чтобы скорректировать работу госорганов в отношении бизнеса? Скажите, пожалуйста, вот
именно с кого, кто вот преследует иностранный бизнес, какой орган, например, ГКМБ, Финполиция или МВД. Вы же говорите, что иностранный бизнес там кто-то преследует. Кто именно? Нет, не преследуют, но создают такие условия, что им тяжело развиваться здесь, в Кыргызстане. Вот ваши планы по поддержке иностранного бизнеса в стране? Мындайда иностранный бизнес эле эмес, бүтүндөй инвесторларды мейли ал башка өлкөдөн келеби, же болбосо мындай жекеме жеке келеби, бардыгын мен айтып атам го, биздин эшигибиз ачык деп. Мына ошол эле күч органдарына мен айтып атам, бир дагы инвесторду куугунтуктабагыла, тескерисинче бардык шарттарды түзүп бергиле деп атам. Анан биз мындай эме кылсак да, урматтуу журналисттер, бардыгын факты менен сүйлөсөк да, мынакей мисалы сиз айтканда, кайсы бизнес, кайсы өлкөнүн бизнеси, мисалы инвестору, мисалы куугунтукка алынып атат, же болбосо бут тозулуп атат дегенде ошондой. Ал эми баягы кээ бир салыктарды жашырган, же болбосо ошондой бир кылмыш иштери бар компаниялар болсо, бул башка маселе. А так мындай бардыгын биз коргогонго, мына мен өзүм башында туруп коргоп бергенге биз даярбыз. Эч кандай куугунтук болбойт. Мына ушу акыркы бир айда мен 100дөн ашык инвесторлорду кабыл алдым. Ошолордун баягы 50-сү крупный бизнес менен келген инвесторлор да. Алар уже мурда келип жүргөн экен, эми мурда билесиздер, бери ылдый жактагылар эле акча сурап, керек болсо ушу президентке киргизиш үчүн $50,000 сурачкан. Мен $50,000 бересиң, президентке киргизип берем, сенин инвестицияңды салабыз, бизнесиңди андан ары жүрүшүнө мен аягына чейин контролдоп берем деп, бери жактагылар ушинтип бир эле киргизип чыгарыш үчүн ошондой болчу экен. Андан сырткары анан доля сурашчу экен. Муну мен деле мындай угуп билип жүрчүмүн. Бардыгына мен айттым, мындан кийин андай болбойт. Инвестор келсе, мындай жеке адам аны мындай крышавать этем, тигиндем, минтем дебейт. Мамлекет менен инвестордун ортосунда келишим болот. Эртең Эшмат келеби президент болуп, же Ташмат алмашабы, баягы инвестор ошо бойдон дагы ишин улап кетиш керек да. Мамлекет менен экөөнүн ортосунда келишим болуш керек. То есть мындайча айтканда мамлекет баягы көзөмөлгө алып бериш керек да алардын инвестициясын жана ошо бизнесин. Инвестордун дагы, мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бирдей сакталыш керек.